Ушул үйдүн көптөн бери стройкасын кылам, жана башка жумуштарын кылам. Анан мага же айлык төлөшпөйт, же акча беришпейт, тамак эле берип коюшат, тамагын ичип жүрөм. Анан ушул үйдүн хозяинынын баласы бар да. Ошо баласына айттым. Мага ушинтип эле жүрө беремби? Мага акча бербейсиңерби? Десем, баласы айтат, аны апам чечет, мамам чечет дейт. Мамасы айтайын десем менин аялым болуп чыгып атат. Ошондо мен иштеп эле жүрө беремби? Акча албай эле. Анан же буларды сотко беришим керекпи? Же эмне кылышым керек? Силерде да ушундай проблема болсо ортого айтып койгулачы. Суранычы.